Мен деген 3,5 жыл болду ит бакканыма. Иттин баккан себеби жөн эле үйгө эле ит керек деп ой менен максат менен бага жөн эле бир ит алайын деген ой бар болчу. Кандай ит баксам деп өзүбүздүн кыргыз дөбөттүн итин өзүбүздүн салтыбыздын итибизди багайын деп ошо кыргыз дөбөт алгам. Ошо кыргыз дөбөт алып дагы бир классташ балам бар, ошо дагы ит багат болчу, ошо менен таанышып ошонун артынан ит багып калдым да, ошо кыргыз дөбөтүн көбөйтөлү деп, кыргыз дөбөт деген федерация бар, ошолордун мүчөсүмүн. Ошо максаттан мундук итим аты Боз, 6 жашта. Ушуда мына кыргыз дөбөттүн өзүнүн экстриери турган турпаты боюнча ушундай эме да, мындай лишний породалар кошулган эмес, жакшы ит да. Бул күчүк, бул Алабайдын күчүгү. Ошого 4 ай болду. Алабайдын күчүгү бул. Я бас чыгармалчы. Канчадан сатасыздар экен олар күчүктөрдү мисалы? Канча айлык? Бул 4 айлык. Эми $100 өйдө. $100, $200 эмесине жараша мындай. Көбүнчө бойцовский линия болгонго, буларда эме канына, боецтин күчтүүлүгүнө карап ошонусуна жараша, тукумуна карап, тукум кылгандыкка. Бул экөө Алабайдын күчүктөрү. Бул ургачы болсо, бизде Кыргызстанда Талас областта чемпион Мир бар, чемпион Кыргызстан. Ошо чемпион Мирдин кызы, бул болсо чемпион Азиянын небереси өкөттөн. Булар 7 ай, 8 ай болуп калды, 8 ай. Порода? Порода Алабай. Алабайдык. Место. 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 Бул күчүк дагы 8 айлык. Бул күчүк кыргыз дөбөттүн күчүгү. Энеси Баткенден келген Ләля деген сары канчык болчу. Атасы болсо Мойнок деп Тараз Казакстандан сатып келгем. Ошо Мойнок, старый Мойнок деп аябай известный кыргыз дөбөт бар. Ошонун эмеси тукумунан атасы. Таймас, кел. Бул Таймас деген итим. Муну да Тараздан сатып келгем. Бул аябай эме, кандай десем, боец ит да. Талаштырган боюнча Кыргызстандын, Казакстандын жакшы кыйын иттери менен урушуп, ошолор менен таймашкан ит. Мунун 41 бою бар. Бирок мага чейин да, мен тукумга деп эле жакында сатып алгам. 41 бой өткөргөн, 36-сын утуп, 5 проигрышы бар. Аябай жакшы ит да, титуловный. Тукуму жакшы. Ушунда канда кыргыз дөбөттүн старый Мойноктун эмеси каны бар. Кел, место. Место, кел. Эй. Место. Талашпайт. Тиги талашат, бирок азыр пенсияда эле талаштырып, возрастной да уже, ал 7-де. Бул бар, бул биздин өзүбүздө бойцовский линия бар, ошонун күчүктөрүнөн да. Бул да Алабай. Жашы бир 6 ай. 6 ай. Бунун эти Кайтпас деген ит 2,5-дан өтүп калды, 3кө чыга элек. Бул да Казакстан. Кел. Казакстандан сатып келгем. Бойцовский линия, Мойнок деп коет, ошо Мойноковский. Кел. Кайтпас, кел. Бул дагы ошого мушташка эметилген ит да, ошо. Башын бери кайрсыз. Аябай жакшы породасы, мындай эме шалбыраган эмеси жок да, аябай тыккан бити ит да. 70 килограмм. 70 килограмм. 70 килограмм чыгат. Азыркы учурда талашат. Талашат. Азыр как раз возрастында эми күчү толуп келатат, 2,5, 3дөн баштап уже талаш баштайт. 3-4 жолу кой бердик, жакшы өзүн көргөздү. Кандай иттер менен талашат? Өзүнүн весовой породасы ушу Алабай азиаттар менен эле, ушулар менен талашат. Өзүнүн весовой категориясы бар, ошол менен эметет. Питбульдар менен талашат? Жок, кандай болбойт. Алар башка. Алардын урушу башкача болот да, биздики башкача. Анан байке, буларды эми кандай кылып багасы, эмне бересиз? Бугаларга карын беребиз, жанагы бойнуйлардан эттер бирот, ошолордон беребиз. Место. Канча кило эт жейт бир күндө? 1-2 килодай жейт. Тайбас. Тайбас, Кайтпас. Тайбас деген. 2 кило эт жейт. Эркек. Эркек. Место. Буну канчага сатып алдыңыздар эле?
Мунун $500 калганбыз былтыр. $500 турат. Азырчы? Азыр деле билбейм, эми азыр деле сатам деген ой деле жок, просто ошо былтыр алганбыз, ошо жайында алып келгенбиз, как раз 1 жыл болуп калды. Ошондо 2ге чыга элек 1,5 жашында алганбыз. Жалпы жонунан канча итиңиз бар? Жалпы жонунан 4 чоң итим бар, анан күчүктөр бар могулар. Күчүктөрдөн 5, чоң 4 итим бар. 9 экен да. Булчу? Бул да кыргыз дөбөттүн күчүгү. Жана могу экөөнүн уялашы экөө. Анысы бир, атасы бир. Аябай жакшы. 4 көз кыргыз дөбөт. 8 ай болду. Аябай жакшы. Жаныңызга чакырып. Кел. Аты дөбө. Булар кыргыз дөбөт алабайдан айырмасы ушунда булар өтө чоң болбойт, чакчаң болот. Тоо Ташта бизде Тоо Таш районубуздун Кыргызстан областине мамлекети 90 канча проценти тоодо. Анан биздин малжандар өзү ичке жапысыраак болот, ошо иттерибиз да ошого Тоо Ташка чуркагандай мындай өтө чоң болбойт. 35 килодан бир 55 килога чейин болот. Булар выносливыйраак болот, чакчаңыраак болот. Ошо жанагы охранный деп коет, пастуша атарный деп коет. Койлорду кайтарып, корожай малды кайтарып ушуларга ылайыктуу да. Булардын бардыгы эле. Бул алабай, булар чоңураак болот, буларды деле кылса болот. Бирок булар көбүнчө дамаш мындай үйдөгүлөргө жакшы да, Тоо Ташка басканы киши. Короо кайтарабы булар? Кайтарат дегендей киши келет. Мен жокто кирсеңер үрөт как положено. Эгер бирөөнү кой берип коесуң, бош. Ал ошогул уже милдетин аткара баштайт. Булар көп үрбөйт, ал көбүрөөк үрөт. Короодон чыккандан кийин. Коро мына могу кошо кой вольерден чыгарып коесуң, ал уже сразу охранный эмесин, территориясын ичинен кайтарып үрөт да, бирөө лишний киргизбейт. Мен барда бирок көрдүңөр, мына силердин көзүңөрчө кой бердим. Любой итим кой берем, бирөө да тийбейт. Эмнеге? Бул жерден хозяин бар. Мен жокто билбейм эмне болот. Жалпы итиңиздин баары бир күндө канча ит жейт эми? Бир күндө эми ошо биз эми канча тартпайбыз, мындай бирөө көбүрөөк жейт, бирөө мындай кылып кесип бере беребиз. Сатып аласыз эттин баарын. Малды айла кылып караш керек да. Ошондой болот. Кудайдын азабы не дейм да? Ошону кээде өзүм ойлойм да, эмнеге багам депчи, ушундай бир убакта ошондой чечимге келип ошону багып калып азыр. Бирок азыр кичине ойлоп атам, санынан азайтам депчи. Бул улам бир ит көрсөң, ал тиги жакшыраак болуп, тигинин каны жакшы экен, анан бул жакшы дөбөт экен, тиги кыргыз дөбөт муну экен, буга буну кошсо жакшы болот экен деп атып эле ушуга жетип атпайбызбы? Муну буюрса быйыл точно азайтабыз да. Каныңыз кайсым калыптыр да? Чарчатат, кишинин убактын алат. Буларды дайындайсың, бастырасың, гүлайт этесиң. Биякта биздин ургачы бар. Бул дагы биз эмеден алып келгенбиз. Тараздан, Казакстандан келген. Мунда канында кыргыз дөбөттүн каны бар. Өзүбүздүн өң окшош сары. Бул буюрса 9га чыккан канчык ургач. Буюрса аз күндө туйын деп турат. Ушу жумада туйт го буюрса. Ошо тукумга. Күчүктөрүн сатасыздар? Сатабыз, беребиз, көрөбүз эми бул жерде. Кызыккан балдар бар, ошолор эле алып кетет го. Ошо кыргыздын намызына жараган болсун деп ошо аргас жерден чогултуп келдик да булардычы. Эме болбосун деп тиги. Кээ бир иттер бар, турпаты жакшы, бирок эме дегенде кандай десем, дух деп коет го, эмеси жок. Ошон үчүн биз деген аргас жерден чогултуп ошо кийин бизден алган күчүк, бизден чыккан күчүктөр дагы ошо карышкыр менен чабан алып кетсе карышкыр менен алышып, мындай алып кетсе үйдү кайтарып дегенде өзү милдетин аткарып, ит катары рабочий качество деп коет, ошо ишин толук аткаргандай кылсын деп ошо иттерди изденип, ошолорду жакшы, мен ойлойм эми өзүм үйүмө жакшы эмелерди чогулттум депчи. 1-2 жыл мурун башкача болчу үйүмдүн иттери. Бул деп коет, тестовый испытание деп коет, өзү мындай итти, например, талаштырганда мындай өзүбүзчө эле барып мындай талаштырабыз, бирок ошондо билебиз да иттин мындай жанагы эле кишилер деле күрөшүп, бокска баргандай эле булардын деле жакшысын тандайбыз да, отбор деп коет ошондой. Ошондон өткөн иттерди тукумга кубалайбыз, ошолордун тукумунан чыккан иттер ошо карышкыр менен алышып, башкалар менен алышып, ошо охранный 3 принцип болуш керек, ошо келбети туура келиш керек. Охранный служба,
Анан дагындай карышкыр иттер менен таймашкан ит керек да, ошондой болуш керек. Соревнованиялар бар, ошо өзүнүн Кыргызстанда бар, Казакстанда бар, ошолорго барып катыштырат иттин деңгээлине жараша. Международный турнирлер бар, итин күчтүү болсо ошака внутренний, областной бар, ошолорго барып катыштырат, ошону утканы дальше кете берет. Сиз өзүңүз катышып жүрөсүзбү? Өзүм катыштырып эле жүрөм. Катыштырып апарып, пока биринчи байгага жете элекпиз, бирок катышып калабыз. Мындан ары да уланта бересиз эми. Улантабыз акырындап. Кыргыз дөбөтүн көбөйткөнгө Салымыңызды салымыбызды кошуп.